Саламатсыздарбы, Тизим медиа баракчасынын көрүүчүлөрү, биз азыр Кара Суудагы ушул акимияттын алдында турабыз. Бул жерде Сабай айыл өкмөтүнүн ынтымак айылынын тургундары чогулуптур. Алар ошол өздөрүнүн айыл аймагындагы 50 гектар жер өзбек тарапка берилип жатканын уккандан кийин ошол нерсеге каршы болуп чыгышты. Азыр элдин өздөрүнүн үнүнөн дагы уксаңыздар. Саламатсызбы? Өз көйгөйүңүздү айтып кетсеңиз, эмне боюнча чыктыңыздар? Biz şu Sağay Aylıkma'nın ынтымак айылынын тургундарыбыз. Биздин бул жерге келиш негизги максатыбыз кече 23-24 февралда чегаранын төрагасы Камчыбек Ташиев коллегиясы менен Ташкентке, Өзбекстанга барып сүйлөшүү жүргүзүп келгенден кийин Бишкекте берген пресс-конференциясы өзгөндө эл менен болгон жолугушуусунда айтты. Биздин айылдан ынтымак айылынан 50 гектар жерди Өзбекстанга бере турган болдук деп. Биздин максатыбыз ошо 50 гектар эмес, бир сотуктагы Өзбекстанга бербейбиз деген каршы нааразычылык менен келдик. Ушул айтылган максатыбызды жогору жактагы бийлик өкүлдөрүнө, чегара аны чече тургандарга, губернаторга, жогорку бийликтердин бардыгына, президенттин Садыр Жапаровго бардыгына элдин атынан, элдин үнүндө уксун. Биз ошол жерде, ол жер атам замандан бери Кыргызстандын жери болуп келген. Эми ошону биз бергенге каршыбыз, бербейбиз деп, элдин үнү бербейбиз. Эгерде бул жерде дагы бир маселе болушу мүмкүн, Өзбекстан ушул жака платинанын ремонту менен өтө жол деп коридор сурашы мүмкүн. Коридорду наркы беттен кылы берсин, ушул малга чейин кылып келген жолу бар, ошол жактан кылы берсин. Ошону дагы Камчыбек Ташиевке, ошо чегарадагы барган бардык жогорку бийликтерге жеткизип коюшуңарды элдин атынан суранабыз, өтүнөбүз. Биздин сунушубузду жакшына кылып, жакшы ынтымактуулук менен жогорку бийликтер чечип беришин көптөн көп суранып кетебиз. Ушул урлуктарына айтып коёдум. Биз буга чейин ол жерден мал жоготуп, ой эчкилерибизди, жылкыларыбызды жоготконбуз. Өзбекстандын солдаттары баягы зымын көтөрүп коюп, канча койлор жоголду, канча жылкылар. Ошо бизде Шаркансай гана тосуп турат. Биз Шаркансай, биз ошо Шаркансайга ишенип эле турабыз. Ушуну биз суранат элек жогорку бийликтен, Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден ушуну реальный чечип беришин. Бизге ошол жер жайыт, бизге мал багабыз, ой багабыз. Ушуну тууру чечип, элдин үнүн угуп, элди карап койсо. Барыбызга тегизде ол келгенде лампочкам деп сүйүнүштү адамдар. Энесин эмген оозудай эле адамдардын канчалык ыйлак атканын барыбыз эле көрүп турдук. Канча сүйүнүп, анчамыз энелерибиз ыйлаган күндөр дагы болуп атты. Садырдын келгенине, Камчыбек Ташиевдин келгенине, ушул реальный элди багат, Кыргызстанды көтөрөт деп ушунчалык ишенимибиз бар биздин. Рахмат. Аты жөнүңүз? Атым Култар Мырзабек, Сабай айылынын тургуну. Кошумча айтырандар барбы? Assalamu alaikum. Биздин негизи талабыбыз мына жогорку сүйлөгөндөр айтып өтүштү. Өзүнүн негизи биздин Сабай айылынан, ынтымак айылынан жер бергендер туура эмес. Убагында 72-жылы ушул Совет абадты азыркы Ханабад шаары Өзбекстанга караган. Ошол Кыргызстандын жери болгон. Кыргызстандын жерин 25 жылга договорго берип берип, эми мөөнөт өткөндүгүнө карабастан биздин чоңдорубуз, биздин бийлик ошону алыштын аракетин көрбөй, кайтып өзүбүздүн жерди өзүбүзгө алмаштырган атышаттылар. Совет абад убагында керек болсо Совет абадты азыр кайтып толук бизге бериши керек эле. Эми аны бербегенден кийин биздин мынау жогоруда айтып өткөндөй Шаркансайдын бер жагына эч кандай Өзбекстандын тиешеси жок. Ал жерден биз эч кимге 1 метр дагы жер бербейбиз. Илгертен өзүбүздүн жерди атасыз, аларга бул биздин мынау Ханабад шаары бул бардыгына маалым, Кыргызстан боюнча деле, Өзбекстан боюнча деле бардыгына белгилүү. Совет абад, азыркы Совет абад Ханабад шаары Өзбекстандын, ал Кыргызстандын жери болгон. Ушул барыттын убагында 72-жылы договор менен мына жаш балар менен сурап атышат. Договор менен берилген экен.
25 жылдан кейін қайтып бермек болып. Эми андан кейін суу сактагыч жолдор, шаарлар салынып кетти. Ал жердин кайтып берсе болот эле. Азысы берген аз келген эми дагы биздин жерлерден бери жака жылып аткандыгы өтө жаман. Биздин ал жерде эң негизги биздин жайыт жер, биздин жайытка жүрчү жолубуз да ошол жерде. Биздин айылыбыз суунун эң этеги болгондуктан бизде айылда аккан арыкта суу жок. Биздин малдарыбыз жайытта жүргөн малдын бардыгы ошол көлдөн барып суу ичет. Эгер Өзбекстан чачканы берип жиберди деп атат, чачканы берген болсо Өзбекстан быйыл тоспойттур, эмне жыл тоспойттур. 5 жылдан кийин 10 жылдан кийин тосушу анык. Тоскондон кийин биздин малдар жада калса өзүбүзгө, эгинибизге суу болмок тургай, мал ичкидей дагы сууга жетпей калышыбыз бул турган анык сөз. Ошон үчүн биз чачканы бергенге да каршыбыз и бир жактан 50 гектар жер бергендигине таптакыр каршыбыз. Атым Абилов Фархат. Турабы, не турбайбы? Азыр бул жака кирип чыктык деп атасыздар да, ал жактан кандай жооп болду? Бул жактан азыр биз кирип чыктык. Кирип кайрылуубузду жаздык, айыл өкмөтүбүзгө, рай администрациясынын башчысы Акимге кат жазып келдик эле, жогорку жакка билдириңиз деп. Азыр Аким жок экен, аппарат жетекчиси Ошто губернаторда чогулуша деп айтты. Саат 2-де келет дегенден Акимди күтүп турабыз. Аким келсе, ушул маселебизди карап, кандай чечип беришет, ушунун талабыбызды айталык деп турабыз. Чүз чечип берсин деп турабыз. Урматтуу медиа баракчасынын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр күбө болгонуңуздардай бул жерде Сабай айыл өкмөтүнүн тургундары келишкен. Алар өздөрүнүн айылындагы жайыт жердин өзбек тарапка берилишине каршы болуп атышат. Азыр Акимге да кайрылышкан экен, бирок ушул саат 2-лерде чогулуш өткөрүп, биз маселени толук түшүндүрүп беребиз дептир. Биз ал окуяны дагы силерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Азыр дагы бул жакта кошумчалап кете тургандар болсо, Бул жерде келген адамдын саны ошол 200дөн ашуун эл келди. Буйрса дагы келгендер болуп атат. Айылда аял кишилер деле күтүп атат. Анан ушул биздин ушул ынтымак жаштарынын эң эле талабы ушул ынтымак айылынын тегерегинен 1 сотуктагы жер бергенге биз каршыбыз. Бүт баарыбыз каршыбыз. Биз Акимдин алдына турганыбыздын себеби 2 саат болсо, 3 саат болсо деле күтөбүз Акимди. Анан бул жактагылар талап кылып атат, бизди айылыңарга барып күтүп турга деген. Биз 2 саат күткөнүбүз жакшы болот. Чем 1000 жылдап өкүнүп биздин бала чака неберелерибиз аттен кылгандан көрө ушул жерде күтөбүз. Аким келсе чогуу барып таратганга аракет кылабыз. Биз жактан жер берилбейт 1 сотуктагы. Нерсе биздин жерлер ушул башка Баткендегидей Өзбекстандын бир чекарасындагыдай болуп уруш жаңжалды каалабайбыз. Тынч жашап келгенбиз, биз эс тарткандан бери 35 жылдан бери 5 жаштан эс тарткан болсок, ошондон бери бир жаңжал болгон жок. Болсо уруктар болуп аткан. Кыргыздардын канчалаган мал, койлору Өзбекстан жака өтүп кетет. Малдын артынан барган болсоң өзүң да калып кетесиң. Ошол нерсе кайталанбаш үчүн ошол кандай болгон болсо ошол боюнча калышын биз талап кылабыз. Анан бул жакта азыр бирөө кошумчалап кетти, берсе башка жактан берсин деп. Эми башка жактан берсин деп биз мына жаштар биз приказ бере албайбыз. Алыш бериш болуп аткан болсо жакшы жерлер дагы бар, иштетилбей жаткан жерлер бар. Ошол жактан берсе бере берсин. Именно биздин мына ынтымак айылынан, өзү ынтымак айылынан кичинекей эле жер калган. Жайыт жерлерибиз. Жайлоого кетпей калган 1-2 мал койлорубузду ошол жакка алып барып багабыз биз. Дагы бир айтып кетейин, биз ошол жерден 1 сотук бергенге дагы каршыбыз. Туура. Атыңызды фамилияңыз? Атым Мунарбек Каюмов. Урматтуу медиа баракчасынын көрүүчүлөрү, азыр бул жерде тургундар 2 саат болсо 2 саат дагы Акимдин келишин күтөбүз, бизге жооп берсин деп жатышат. Биз дагы жообун алып бергенге аракет кылабыз. Бул маселе боюнча толук түрдө Медиа сайтынан жана ТМЖ телеканалынан дагы көрсөңүздөр болот. Биздин Медиа Facebook баракчабыздан дагы күзөтүп турсаңыздар, сөзсүз түрдө биз окуяны чагылдырып беребиз.